Мен туруп сүйлөсөм болобу? Бирок бир токой бар экен. Адам өзүн өлтүрсө болот деген токой экен. Урматтуу жигиттер, бул жакта Кыздарыбыз чыгат, мен дагы сатат элем деп. Американецтер бизге келип, no, кыргыздар пулдан тоголачу деп. Эгерде сен болсо деген үй бүлө ата энең мажбурлап атса, бизге кайрыл. Сиздер даватка чыккансыздарбы? Эгер чалек болсоңуздар, кандай ниеттериңиздер бар даватка чыкканга? Биз бүгүн бул жакка Бишкектен атайын Жаныш байкеңер, Самат байкеңер жана Алмаз байкеңер болуп келип калдык. Силер менен учурашып кетели деп, силер менен сүйлөшүп, кандай окуп аттыр деп. Силердин баарыңардын ата энелериңер бизге айтты. Биздин балабызды билип келгиле кандай жүрөт экен деп. Ишенесиңерби ошого? Мен тамашалап койдум, эмне ишенип алдыңар? Жаныш байкеңер тааныйсыңарбы? Каяктан көрдүңөр эле? Ванчопа. А меничи? Мурас, Не, Титаникке мен тартылган эмесмин. Всё, жер тоголок, өкүл ата и Мурас, Алмаз байкеңердичи? Аяштан? Эгистен көрүпсүңөр, Молодцы. Биз азыр кезек менен сүйлөйбүз. Жаныш байкеңерге сөз берейин биринчи. Кандайсыңар, жакшыбы? Ассалам алейкум. Машалла, силерди көрүп алыпчы. Мен мурда Кыргызстандын келечегине коркчумун да. Кандай болобуз депчи. Же Американыкындай атышкан бомбаларыбыз жок, Россияныкындай жананча солдаттарыбыз жок, жанандай жерибиз жок. Же Кытайдыкындай эл, саны жок, андай эмнебиз бар биздин депчи. Переживать ете берчү элем да, эртең туруп Кытай келип жер тартып алсаң, тигидер тигиндей депчи. Кийин үйрөндүм да. Негизи эң адамдын мусулмандын куралы эмне деп коет билесиңерби? Дуа да. Ошондой эле маанисин түшүнчү эмесмин башындачы. Кандайча дуа, курал деп элечи. Көрсө чын эле ушундай экен да. Башкаларың биздин душмандар билдеген жерлерди барып жардырат экен. Билдеген акчаларын бир жерге сарптайт экен, окшошпой калат экен, Кудай таала андан каалабайт экен да. Мусулман болсо деген туруп жалгыз эле бирөө эле Кудай таала ушунчу деп койсо мейли деп кое берет экен да. Жакшы көрөт экен да момундардычы. Анан ар жакта кудуреттүү, баардыгы өзүнүн кудуретине келген, күчүнө келген Аллах турганда биз эмнеден коркобуз турабы? Анан деп ошондон түшүндүм да. Мусулмандын куралы дуа турбай деп. Андан кийин экинчи переживание башталды. Эми ким дуа кылып атат депчи? Ким аябай мындай момун болуп жүрөт, ким үйрөнүп атат, мечитке адамдар кирип кетип калат. Мейли бүгүн бар, эртең жаштарчы депчи. Переживать этчимин да. Анан могу медресеге биринчи жолу келгенде, монда силердей балдардычы, жаамат менен көргөндөчү, Кыргызстанга вообще переживать этпей калдым келечегине. Вообще переживать этпей калдым. Ушул эле адамдар биринчиден мына мен бүт жагынан переживать этчимин да, эркектер эркек болобу депчи. Эркек боюнча калабы деп. Эркектер мындай өзүн үй бүлөсүн коргойлабы деп переживать этчимин да. Азыр переживать этпей калдым да. Монтип Алла Тааламдын өзү берген илим да бул. Мен ушуну үйрөнгүлө деп берди да. Мякты берген жок да, башканы турам, ону үйрөнгүлө деп. Ушуну берди да. Динди үйрөнгүлө, силер керек болот деп. Анан эми ошо үйрөнгөндөн кийин ошону жашаш керек да. Кантип жашайбыз? Ким жашап берди бизге көрсөтүп? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал көрсөтүп берсе. Ал жашап атканда дагы эми ар бирөөнү кимге көрсөтүп берди ошону? Ким көрдү ошону жашоосун? Сахабалар көрдү. Эми алардын сөзүн биз кайдан табабыз? Жана хадистерде. Эмне керек бизге башка? Куранда Алланын сөзү бар, хадистен болсо пайгамбардын жашаганын үйрөндүк. Болду, ой жүгүртөбүз дагы. Анан мен переживать этпей калдым, силер балдарды көрүпчү. Илимибиз бар буюрса, туурабы? Илимибиз бар. Эркек болобуз буюрса, Кыргызстанга эч ким тийбейт. Такыр болбой калгандачы, мындай күчүбүз менен утулуп бараткандачы, бирөөбүз отура калып дуа кыла калалы, макулбу? Эч ким тийбейт бизге. Анан экинчиси, эми эч ким бизге тийбейт, биз коргондук. Эми өнүгүү жолуна кантип түшөбүз? Кантип өнүгөбүз? Кайсы өлкөлөр өнүккөн айтыңыздарчы? Эмнеси менен өнүккөн ал? Япония эмнеси менен өнүккөн? Завод, технология дагы.
Мына Япония деген өлө роботтардын туалеттери робот болуп кеткен, Бирок аягында роботтордун деле колдон ышкан жок, баягы эле туалет керек экен көрсө. Өздөрү айтып атат. Анан өлө технология өнүгүп кеткен, бирок бир токой бар экен. Адам өзүн өлтүрсө болот деген токой экен. Булардын акылынан ушунча адаша берген, илим жок да аларда. Аларда тиги наука бар, технологиялар бар, бирок илим жок да. Ушинте берген адамдар өзүн өлтүрүп атышат да алар. Жаш кезинен элечи. Американы көрөлү, өнүккөнбү технология жагынан? Бардыгы бар, алардын телефондорун биз көтөрөбүз го, туурабы? Бирок дин жок. Эмне болуп атат аякта? Аялдары күйөлдөрү менен өзүнчө жашап бөлүнүп алышкан, балдары аталарын таштап кетет, аталары балдарын таштап кетет, Жок. Алар деген мыйзамы атайын бөлүп берет экен. Эгерде сен болсо деген үй бүлө ата-энең мажбурлап атса, бизге кайрыл деп, балдар ата-энесин сотко берип атат да. Эми бул кандай акмакчылыкка жетип атышат? Карагыла. Ошондой жетип алышкан алар. Көрдүңөрбү? Бул илим аздыгынан да. Илим аздыгынан ошентип кете берген да бардыгы. Баарын сотто беришет алар. Алар болсо ата-энесине караган итти багышат, көрдүңөрбү? Муучку дан болсо парикмахерскийге апарат, парикмахер өзүнчө акча. Парикмахерскийге апарат, өзүнчө туалети бар. Туалет болгон пакеттер ошон жанына салып жүрөт да. Иттин кулу кылып койгон да. Ал ойлоп атат, итти мен багат деп, жок. Итти бактырып койгон да, иттин кулу болуп калган да. Бул эмнеден? Бул көрдүңөрбү? Өнүккөнү биз деген параллельно өнүкүшүбүз керек экен, чогуу. Илимди ала жүрүшүбүз керек экен. Ошентип мына убагында пайгамбарыбыз учурунда жана алтын доор деп коет го. Неге мусулмандар биринчи орунда болчу? Мына азыр силер Япония менен Америка айттыңарбы? Ошентип дүйнө жүзү мусулмандар дечи да. Мусулмандар өнүктү да айтчу да. Биринчи орунда болчу да. Элестет да? Мейли Аравия жакта айтпай эле койгон, Кыргызстан территориясын айтып берейинби? Мына могу жер Бухараны билесиңер, Өзбекстандагы. Тиякта Россия, Москва өнүккөн жерби? Амурда тескерисинен болчу да. Россиялар болсо айыл болчу, алар бияка келчү да, Бухарага келчү да. Институттар ушул жерден окуйм, алар өнүккөн деп. Биякта Кытай бар болгон үчүн, жибек жол бар да. Бар болгон үчүн технологияларды да ошактан сатып алганы келишчи да. Ошон үчүн үтүк деген сөз кыргызча болуп, анан алар тияка уйтук деп тили келбей калган да. Тескерисинче эмес. Кээ бир тескерисинче ойлойт да, тигилер уйтук, алар аны уйтук деген сөз өздөрү түшүнбөйт да, кайдан келип чыкканын. Ал үтүк деген сөз да. Ütүйлөгөнгө деп. Ошондой сыяктуу урматтуу туугандар, бир туугандар, дүйнө менен илимди ала жүрөт экенбиз да. Жалаң технология болуп кетсек эмне болот экенбиз эртең? Биринчиден сатабыз, биринчиден баарын сатабыз. Кыздарыбыз чыгат, мен дагы сатат элем деп өзүнүн кебетесин сатат, бирөөсү тигини сатат, бирөөсү болсо деген арзан, өзүн арзан сатып сатышат, биринчиден. Экинчиден технология кептеп жетебиз. Монтур Баткендин жарымын сатып туруп, же болсо чүйдүн жарымын сатып туруп, килтеген корабльдерди алып келдик, өнүгүп кеттик бат эле. Бирок толку эмне болду аягында? Пайдасы зыян эле келди, көрдүңүздөрбү? Зыян эле келет да. Тескерисинче, жалаң гана дин болсо эмне болот? Пайдалуу болот. Баардыгыбыз динге жеттик деп коелу. Бүт Кыргызстанда динди алдык, бирок учурдагы илим кереги жок. Туруп калабыз ордунда, Ордунда туруп калабыз анда. Ооба диндар болобуз, Алла Таалам бизге ыраазы болот. Бирок өлкөнү өнүктүрүп, силер илим алгандай дагы медресе салып койсок, көбүрөөк балдар чыгабы? Салыш үчүн эмне керек? Строительствону үйрөнүшүбүз керек туурабы? Салууну үйрөнүш керек, мугалимдикти үйрөнүш керек, илим керек. Көрдүңүздөрбү? Экөөнү чок ала жүрүшүбүз керек экен да. Ошондо чыныгы эркекте болот экенбиз, жана технологичный өнүккөн адам болот экенбиз. Кыргызстандын келечегин салабыз иншалла. Даярбызбы? Кийинки сөздү Алмазга берели, Алмаз байкеңер сүйлөсүн ана. Мен туруп сүйлөсөм болобу? Кытайлар ушундай дейт го, туруп сүйлөсөм болобу, пың деп. Ассаламу алейкум, урматтуу жаштар, урматтуу келечек ээлери. Жаныш байкебиз өтө туура кептерди айтты. Биз билимдүү болушубуз керек. Билимдүү болсок, бардык ийгиликке жетише алабыз. Биз мигрант болгонго жарабайт андай нерсечи. Биз билимдүү болушубуз керек. Неге биздин манас атабыз планетанын жарымын ээлеп алган? Азыр планетаны бөлүшө албай атат го, көрүп атасыңар го, согуш болуп. Анткени, мисалы үчүн, ошол эле Осман империясында, ошол эле биздин манас атабызда, ошол эле биздин мусулман бир туугандарыбыз эмнеге планетанын жарымын ээлеп алган убагында? Анткени, алардын бир сыры болгон экен,
Алар кичинекейинен балдарын медресеге берген экен. Ал медресени бүткөн бала, Куранды окуп, жаттап билген бала, ал мээси любой нерсеге жетет экен. Математикаң мындай эле болот экен. Куранды жаттаган балагачы, физикаң мындай эле болот экен. Мындай эле окуп коет экен да, зеригип элечи. Куранды жаттап окуган балага физика мындай эле зеригип, мынтип эле окуп коет экен. Ошондуктан биз Куранды толук жаттасак, Куранды билген болсок, биз ийгиликтин туу чокусуна жетебиз. Ошон үчүн биздин Манас атабыздын кичинекейинде атасы Меккеге апарып окуткан. Ошол эле Осмон ханды атасы Меккеге барып окуткан. Алар келип илимдүү болуп келип не болду? Адилеттүүлүктөр орнотту дүйнө жүзүгө, туурабы? А биз кичинекейибизде бизге бул нерсени окуткан жок да мектепте, туурабы? Бизге Пушкинди окутту. Пушкиндин өбүшүн тешеси жок го биздин тагдырга. Ошондуктан жигиттер жакшы окуйлу, келечек жаштардын колунда дейт. Биз силерге ишенебиз. Албетте кыйынчылыктар болот. Биз деле мисалы үчүн Самат байке тамашада окуганда, тамашада жүргөндө кыйынчылыктар болгон, курсагыбыз ачкан, силердин го курсагыңар токтонбой отурасыңар. Биз курсагыбыз ачкан, бирок биз чыдаганбыз. Ар бир кыйынчылыктын аркасында сөзсүз ийгилик болот. Кыйналасың. Кыйналган сайын жыргай бериш керек. Ох, мен бүгүн кыйналып атам, бирок мен бул кыйынчылыктын артында чоң ийгилик турат депчи. Ошондуктан жигиттер кыйналгыла, бирок кыйналган сайын эстегиле, бунун артында чоң жакшылык турат деп, Барыңар илимдүү болгула, келечек силердин колуңарда, биз силерди жакшы көрөбүз. Алга Кыргызстан, алга мыкты жигиттер, биз силерди жакшы көрөбүз. Буйруса силер менен Кыргызстан дүңгүрөтүп, американецтер бизге келип, Кыргыздар пул берип тургулачы деп ушинтип айтып калсын, Кудай кааласа. Ошон үчүн иншалла билимдүү бололу, китеп окуйлу. Барыңарды жакшы көрөм. Ар бириңерди өбөйүн дейм, просто жетпейт экен. Назыр сен атың ким? Айлинни өбүп коёюн, силер Айлинни өбүп копия кылып алгыла десең. Чоң рахмат. Ассалам. Рахмат Алмаз, Жаныш байкеңер дагы, Алмаз байкеңер дагы мен оюмча жакшы нерселерди айтып кетти. Биз ушул максатта келип отурабыз силерге, ушундай сөздөрдү айтып, өзүбүздүн башыбыздан өткөн, өзүбүз ушуга чейинки чогулткан тажрыйбабызды силер менен бөлүшөлү деп. Анткени биз дагы каалайбыз силерди, что келечекте силерден дагы араңардан мыкты психологдор, мыкты милиционер, мыкты доктор, балким мыкты актер, ошондойлор мыкты тиги жоламандар, же Айсулуга окшошосуң сен? Жоламан, жоламан, ак жолдор чыгат деп биз ишенебиз. Анан эми элестетсеңер, мына келечектеги атың ким сен? Ислам. Ислам Олимпиададагы алтын медалдын жеңүүчүсү. Ислам алтын медалды жеңип эле албастан бул Курандын баарын жаттап бүткөн карыке деп айтсак, кандай сонун угулат, Так что биз ишенебиз силер келечекте мыкты кесиптердин ээси болосуңар. Азыр мындай кылалы жигиттер, силерди кызыктырган суроолор болсо, ушул тараптан 2 жигит суроо берсин, ушул тараптан 2 жигит, бул тараптан 2 жигит. 6 суроо бергиле. Так, бул жактан баштайбызбы балдар? Суроолор барбы? Кана айтыңыз. Шашпай, кеңири микрофон берели. Силер канча жашта тамаша шоуга катышып баштагансыздар? Тамашого мен 17 жашымда катышып баштагам. Жаныш канча жашында? 17 жашында. Бул 18 жашында. 18 жашында. Жигиттер бул жактан суроо берсеңер, Микрофону барбы экен? Сиздер келечекте тарткан кинолоруңуз менен динге кандай салым кошоюн деп атасыздар? Сонун суроо болду. Сонун суроо. Кол чаап коелачы ушу жигитке. Молодец. Азыркы учурда Эмил Байкеңерди, Руслан Акун деген режиссерду таанысыңар, Мына Бейшенин таманда деген кино тасма тартышты дагы. Кудайга шүгүр, мындай динге бир топ дин душмандарына бир чоң жооп болду да бул нерсечи, бул киночу. Бир топ ушундай салым кошту деп ойлоймун. Бул эмнени билгизет? Бул кыргыз киносу ушул нерсеге өтүп бараткандагысын билгизет. Жана эл дагы ошол нерсени кабыл алганга даяр экендигин билгизет.
Кудайым буйруса иншалла алдыда аманчылык болсо, силердин дубаңар менен жакшы сценарийлер жазып, динге жакшы пайдасын алып келе турган тасмаларды тартабыз деп ишенебиз. Кинолор эми башталды, эми Кудайым буйруса келечек алдыда. Кичине кошумчалап койсом, дин тууралуу буйруса кинолор тартылат. Анткени биздин силер жана биз билбей калган көп тарыхтар бар да, биздин мисалы үчүн көп ата бабаларыбыз диндар болгон туурабы, биз ал кишилерди тааныбай калдык да, бизге жана мектептен башка программалар берилди. Буйруса дин өнүп атат. Биздин мисалы үчүн Курманжанатка энебиз, Алымбек татка атабыз мисалы үчүн медреселерди ачкан, Курманжанатка энебиз даратсыз балдарды эмизген эмес, Кудай буйруса ушулардын баарын сонун кылып тартып, Жаныбек Казы деген мисалы үчүн биздин басмачылар деп биздин динге кызмат кылган ата бабаларыбызды жаман көргөзгөн ушулардын баарын ордуна койгонго буйруса көп убакыт келет. Иншалла биз орунтабыз деген жакшы ойлорубуз бар. Урматтуу бөбөктөр. Бул жактан калды жигиттер, микрофон узатып коелук. Сиздер даватка чыккансыздарбы? Эгер чалек болсоңуздар, кандай ниеттериңиздер бар даватка чыкканга? Даватка чыкканбыз. Жаныш байкеңер ай сайын чыгып турганга аракет кылат. Мен болсо 2 айда, 3 айда жок дегенде бир жолдан чыкканга аракет кылам. Анан сиздер чыкканыңыздарда кандай пайда алдыңыздар? Силерге окшоп ошол 6 сыфат үйрөндүк, адамдарга жамандыктан жакшылыкка кайтарууну үйрөндүк. Ошондой эле мындай өзүбүздүн руханий мындай жан дүйнөбүздү толтурдук дегендей көп нерсени айттыр. Көп нерсени үйгө, аялга кандай мамиле кылышты, туалетке кандай киришти, кандай отуруштан бери үйрөндүк да. Бүгүн ушундай силер ушул жерге чогулуп калыпсыңар деп бизге бул жактан дагы башка коноктор келген. Алмаз чакыралыбы, Нурлан Мотуев мырза келип силер менен учурашайын деди. Келиңиз Нурлан мырза. Урматтуу жигиттер, бул жакты. Мен карагыла. Нурлан Мотуев тааныйсыңарбы? Аны мына кыла, силер жакшы окугула. Макулбу? Жакшы окуп, элге жерге кызмат кылып, ата-энени угуп, тымпыйып, ата-энени укпай, какшатпай, жакшы окугула. Рахмат. Анан эң аягында биз да кеткибиз келбей атат силерден жигиттер. Эң аягында Алмазбек Шаршенович дагы жакшы сөздөрүн айтып койсун эми. Кана, ортого көңүл буруп коелу. Рахмат алтындарым. Мына өзүңөр билгендей, Кудай колдосун баарыбызды. Мына динибиз өссүн. Мына акыркы күндөрү жакшы өсүп атат, тынч болгула. Мына тымпыйып алдыда бирөө отурат мына. Курсагы ток окшойт, томпок печен, молодец. Аман болгула, Кудай колдосун. Мен акты ак дейм, караны кара дейм, кызылды кызыл дейм, сарыны сары дейм. Общий аралаштырып карасам, светофор болуп калат экен да. Майлы. Рахмат. Жигиттер, баарыңардын окуңарга ийгилик. Куранды жаттайлы, чоң карылардан бололу, келечекте. Кыргызстаныбызды сүйөлү, жана кыргыз тилибизде сүйлөйлү. Ар дайым патриот бололу. Үйдөгү ата-энебизге кызмат кылып, бир туугандарга кызмат кылып, жакшы адеп ахлагы менен мыкты жигиттерден болуп чоңоёлу. Баарыңардын окууларыңарга ийгилик, бар болгула, аман болгула, ден соолукта болгула.